пересетке бежеде бизге чоң сумада айтылайт турат ал сумага биз тартуубузда жок аттап мага сиздерден жардам сурайбыз ушу. Балдарым жакшытан. Үй бүлөсүнүн баардыгын жакшы карачы, туугандар менен жакшы катташкан. Анан азыркы моментте ушинтип ооруп калды. Эл катары ушу жашнакай болуп сакайып келет деп үмүттөнүп отурабыз. Бирим кулуп Сыдыкалы. Аксыр Жалал Долосунун Аксырын Койташ айылынан болом. 1977-жылкы. Ушу больницадан пересетке дешип атат. Индияга кайрымдуу бол фонду азамат менен барган жатабыз. Колдон кезде жардам берип койсоңуздар. Каражат жактан кичине тартыштык болуп атат. Менин атым Зинат. Мен Аксы жергесинен болом. Жалал Абад областы Аксы районунан. Ушу Сыдыкалы мен бир тууган эжемдин баласы. Мен Сыдыкалынын бир тууган тайжеси болом. Сыдыкалы ушул бир туугандардын эң улуусу, инилерин, карындаштарын баардыгына ушу карап, ата ордуна ата, апа ордуна апа болду. Ушу үй бүлөсүн караган. Мен аябай боорукер иним бар болчу. Үй бүлөсүнүн баардыгын жакшы карачы, туугандар менен жакшы катташкан. Анан азыркы моментте ушинтип ооруп калды. Ушу Индияга барып алмаштырыш керек экен да. Ошого кыргыз элим баардыгынан ушу суранып кетем. Ушу иниме колуңардан келишинче Аллахтын ыраазылыгы үчүн жардам берсеңер. Бул дагы ушу балдарын үйлөп, үй бүлөсү менен, туугандары менен аман болсун иним. Ошого күндөн күнгө начарлап баратат да. Күндөн күнгө суу толуп баштады. Тамактарды да жакшы аш кыла албайт. Анан ичин шишигендер дагы көбөйүп атат да. Колубуздан баягы пенденин колунан эч нерсе келбейт экен да. Бир гана Аллах таалам гана ооруду берет экен, шифасын да берет экен да. Ошончон шифа издеп ушу Азаматка кайрылдык. Ал Азамат ушу Индияга алып барып, ушу канчалаган кыргыздарга жардам берип атат. Мен ушу Азамат инимди кайрымдуулук кылганын интернеттен көрүп аябай ыраазы болом да. Ушундай кыргыздын ушундай жигити бар экен. Аллах ыраазы болсун. Тааныбасам да мен ушу балага ушунчалык мындай ыраазычылыгымды айтып кетем да. Ошо менин инимди дагы ушу Азамат ошентип алып барып, ошол көмөк көргөзүп, ушул жакшынакай болуп, ушу элдин катарында сакайып келсе деп дуа кылабыз. Бизге да ушинтип дуа кылып койгула, ушу Сыдыкалы иниме. Аллах таалам ушунун өмүрүн узун кылсын, ден соолугу чын болсун. Ушу намаздарда ыйлап дуа кылып атабыз. Эч качан пендеден сурагылык кылбасын да Аллах тааламчы. Бир гана жалгыз гана Кудайдан гана сураганга Кудайым ушундай насип кылсын бизде. Ушу айла жоктон күндөн күнгө начарлап атат да. Ошо Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен ушу Пиримкулов Сыдыкалынын бир тууган эжеси болом. Экөөм ушу көп жылдан бери гепатит Б менен ооруп келди. Азыр сирроздун 4-чү степени менен ушу врачтар, профессор, гепатолог врачтар ушу Индиядан пересетке кылгыла деп только ошондой жолу бар экен. Ушу кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурайбыз. Бир тууганым биз атабыз, апабыз да жаштыгыбыз да өтүп, ушу бир тууганым карындаштарын бардыгына колдоо көрсөтүп, жардам берип, ата ордуна ата, аке ордуна аке болуп,
баардыгыбыз ушу үйдү кыймылдаткан, баардыгыбызга жардам берген ушул экөө эле кантип ооруп, ушу каражат жагынан кыйналып, ушу боорукер кыргыз элибизден жардам сурап атабыз. Үйкөм жаркылдаган, ак көңүл, баардыгына жардам колун созгон, ушунчалык өтө жакшы адам. Биз деле эч ойлонбогонбуз ушинтип элден жардам сурап калабыз деп. Тагдыр экен. Кудайым ушундай сыноо менен бизди сынап атат. Ушу кыргыз эли менен жардам сурайбыз, көптөн көп суранабыз. Көп түкүрсөгөл болот деп. Ушул инимин сакайып келишине себепкер болушуңуздарды суранабыз. Тууган уруктар, Бул ооруга чалдыккандан бери акыркы күндөрү баягы оору күч алгандыгына байланыштуу. Түн уйкусунда жоготкон, түнкүсүн эл уктаганда бул уктабай жаны ооруганда аябай кыйналат. Ошондуктан элимен жардам сурайт элек. Көп түкүрсө көл болот дейт го, эл карабай. Кыргыз элим жардам берип коюңуздар. Кыргыз элим сиздерден жардам сурайм, азыр коктотом, аябай эле оор болуп атат. Сиздерден сураныч. Атам бизди менен кийин эки карындашым бар. Азыр кокто ошо аябай эле кыйын болуп атат бизге. Акча жагынан аябай кыйналып атабыз. Сиздерден ошол жагынан жардам сурайбыз. Мына урматтуу достор, мен азыр мына ушул агабыз менен келип, мына уулу турат, донор болоюн деп. Ушул үй бүлөдө ушундай ушунчалык кайгылуу мындай бир күндү өткүзүп жатышат экен бир туугандар. Ошон үчүн мен да силерден суранарым, мен да ушул иним менен туруп түшүнүп, жагдайын түшүнүп жатам. Мен да атамды жакшы көрөм. Баарыбыз жакшы көрөбүз атабызды. Атадан эч ким ажырагысы келбейт, энеден эч ким ажырагысы келбейт, жакынынан. Ушул жерде туруп бир туугандары сүйлөп атат. Азыр агабыз болсо оор абалда экен. Күн санап бул оору жакшыртпай, күн санап алсыратып, анан арадан алып кетчү чоң оору, коркунучтуу оору, достор. Аны сиз жакшы билесиз, биз жакшы билебиз. Мына эжелерибиз Москвада жүрүп, ушу агабыз миграцияда, мигранттардын катарын толуктап, үй бүлөсүн багайын деп, бир тиштен нанды ушу адал ырыскы менен багайын балдарымды деп, ал күчүн жумшап, ушундай үйдүн чоң тиреги экен, достор. Түшүнөлү бирибизди бирибиз. Мен ишенем элиме, журтума. Биз кыйынчылыкта калтырбаган элбиз. Ушул үй бүлөдө ушул бир туугандарыбыз атадан ажырабай, жашынакай ата мээримин көрүш үчүн сиз менен биз себепкер болгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал мүмкүнчүлүк сиз менен биздин беришен колубуз. Берип, мына ыйык Рамазан айы келатат. Рамазандын урматына Кудай буйруса садака, зекет, битирлерибизди бергенде биз мына ушундай туура жолго берели. Ооруп, кыйналып, мындай көзү чачырап турган адамга берсек, бул сооптуу да болот. Ошон үчүн мен сунуштап айткым келет. Ушул агабызга колдон келген кол сунайлы, достор. Эч ким оорубасын, эч кимибиз оорубайлы, ооруп калган учурларда кайдыгер карабай кол сунайлы. Анан мынакей азыр бир туугандары айтып атат, мынакей азыр кече жакында эле Москвадан келип, мага байланышка чыкканына бир канча күндөр болду. Бирок келе албай, менди дагы көртүрлүк, мен дагы нары бери алып урушуп, чуркап жүрүп, келе албай, сааты бүгүн чыгып, бүгүн келип отурам. Анан келсем дагы мына бүгүн көп учурда көрүп жатам, ушундай акыбалдан пайдаланып кеткендер өтө көп болуп жатат. Ошондойлорго жол бербегиле, ишенбегиле. Бүгүн ооруп аткан адамдын үстүнөн бир пайда таап кетейин деген акмактар көбөйдү. Ара жолдо калтырган алдамчылар көбөйдү. Ошондойлорго ишенбегиле. Ушул базарга айлантып жатышат ушундай акыбалды, достор. Ушудан корккула. Эгер ушул кимдеки мына азыр видеону көрүп алып туруп, бизден чыккан видеолор чыгат, элден чыгып ооруп атат деген адамдарга өздөрү байланышка чыгып, силерди мен алып барам, кыйратам деп алып туруп, кыйратпай жолдо калтырып, бүгүн мындай ара жолдо жөн эле калтырып кетсе да бир жөн, бул аягы жаман эме менен аяктап жатат. Ошон үчүн ушундай кадамга барып жаткан мекендештер, Кудайдан корккула.
Кудайдан корккула, Кудайдын мындай алдында жоопкерчиликти да сескире деп мен айткым келет ушул убакыттан пайдаланып. Анан кийин мына ушул үй бүлөгө ушул экран алдындагы реквизиттер жанагы Сбербанк ким деп чыгат, аны дагы видеолордо көчүрүп алып туруп өздөрүнүн реквизитин тиркеген айбандар көбөйдү. Муну каягынан кантип качаарыбызды билбейбиз. Бүгүн ушундай баш маң. Ушул сүйлөнүп аткан видеону дагы биз алдына тиркесек, бул видеону көчүрүп алып туруп, өздөрүнүн реквизитин, өздөрүнүн М-банкын, Сбербанкын коюп алып туруп, ушул агабызга келе турган, чогула турган акчага колун салып отурган айбандар көбөйдү. Кудайдан корккула деп айткым келет. Анан ушул Сбербанкка салып атканда дагы салыштырып анан салгыла. Эмне деп чыгат дедиң? Сбербанк. Назирасы деп чыгат. Сбербанктан салсаңыздар, достор, Сбербанк картадан салганыңыздарда Назирасы деп чыгат. Ал эми М-банктан салганда болсо Сүйүмкан М деп чыгат. Мына М-банктан Сүйүмкан М деп чыгат. Ушуну Сыдыгалы Б деп чыгат. Бул агабыздын өзүнүкү, мына ушу М-банк, ушул агабызга таандык М-банк. 2 М-банк, 1 Сбербанк турат. Ушуга салсаңыздар, мына ушул экран алдында биздин атайында официалдуу каналдарыбыздан чыккан видеолорго ишенсеңиздер болот. Ошондой ишенип салып атасыздар. Сиздер салган каражаттар бүгүн мына 280ге жакын адамдар экен. Мына бүгүн жакшырткандарыбыз, себепкер болгонубуз баарыбыздын. Эч кимиз оорубайлы ушу берген садака зекетибиздин урматына Алла Таала сиз менен биздин үй бүлөбүзгө, балдар кыздарыбызга ыйман, ден соолук өмүр берсин. Кудайдан кур эле сурай бербей, мына кол сунуу менен, Кудай ыраазычылыгын табуу менен биз бактылуулукка жетебиз, достор. Ошон үчүн буюрса байке, жакшы болуп келиңиз. Бул көптүн катарында сүйүнүчтө, Кудай буйрса балдардын, тапкан балдардын жакшылыгын көрүңүз. Мен ошого тилектешмин. Кудай буйрса намаздарда көп-көп дуа кылып койгула, достор. Кудай буйрса дайыма бирге болойлу.